3 классында игрушка тигип баштагам. Игрушка анан макраме деп коет, ар кайсы нерселер токуу. Анан садиктерге игрушка жасап, ошо менен аябай увлекаться этип кеткем бир жылдар. Анан кийинчерээк университетти бүтүп келип, анан эжем кол өнөрчүлүк менен алектенчи. Ошо эжеме жардам берип жүрүп кошо эметип кеттим. Ага да кызыгып. Өзүм негизи башында өзүм кызыгуум бар болгондон кийин все равно чыгат экен да, бир күн болбосо бир күн. Анан эжеме да ошо жардам берип, кийизден көп нерселерди жасачык. Шарфтарды, сумкаларды, сувенирлердин түр-түрүн, ушул кийиз менен көпчүлүк иштедик. Анан азыр негизи башка жумуш менен алектенем, бирок бул менин чисто хоббим катары да. Мурунтан кыялданчумун да, өзүм бир нерсе ачып, кол өнөрчүлүк багытында ошону өнүктүрсөм деп кыялданып койчумун. Замандын талабына ылайык ошо кыздарга ылайыктуу шопер сумкаларды жасайлын деп ойлоп, анан ошо азыркы студент кыздар, мектеп окуучулары көтөрүп аткандай ошо мондай шопер сумкалар жасап атабыз. Эмне үчүн этно стиль десек, мурун кийизден жасачык деп айтып калдым го. Кийиз деген непрактичный да, алар мындай эме болуп кетет, татышка болуп кетет да. А бул күнүмдүк жашоого көтөргөнгө ыңгайлуу. Ошон үчүн ушундай кездемелерден жасап атабыз. Акырындап мондай кожадан, булгардан да сумкаларды жасайлы деген планыбыз бар, буюрса. Келечекте ишке ашырабыз. Ушу кыздарды азырынча үйрөтүп атам. Жакшылап үйрөнүп калгандан кийин ошо келечекте жакшы сумкаларды жасап, сырт жакка чыкканга аракет кылабыз. Негизи мурун деле сумка жасап, театрдагы эжелерге жасап жүрчүмүн да. Шайыр Касмалиеванын кызы келип, ошо атайын театрга кийизден жасалган сумкаларды алып кетчи. Ал убакта ошо хоббим катары жасап унутулуп калган да. Анан кайра ошол эмени унутулуп калган сумкаларымды кайра чекесинен кичинеден жасап, жакшы мындай сапатта жасаганга аракет кылып атабыз да. Буюрса бир проектке да катышып машинка утуп алдык. Булгарыдан булгары тиге турган машинка да. Ошол келсе буюрса дагы эмелерди алып, кожаларды алып, дальше өздөштүрүп кетебиз деген үмүттөмүн. Чарчаганда, ушуну жасап, бир нерсе кылганда эс алып калам да, же оюмдагыдай бир буюмду жасасаң өзүң мындай сүйүнүп, эргип аласың. Идея бул жасап атып эле келет. Кээде болсо бир нерсени кыялданып алып, ушуну жасасам деп көпкө чейин жүрөм. Анан бош убакыт болгондо ошону жасаганга аракет кылам. Кээде жасаганча унутуп да калабыз бошобой. Буюрса келечекте жана планыбыз бар, ошону ишке ашырыш үчүн команда болуш керек. Сөзсүз бир адам жасаган негизи эме го, жалгыздарак бак болбойт деп коет го. Ошо жакшы кыздарды, мындай өздөрү кызыккан кыздарды үйрөтүш керек да. Анан любой эле бир көчөдөн бир кызды алып келип алып үйрөткөн болбойт да. Чындап ошого кызыгып, ошодон эргип ала турган адамды үйрөтүп алыш керек да. Бул биз үчүн тим эле көп каражаттан аласың деген эме эмес бул. Чисто мындай душаңа жакын нерсе да бул. Ушуну жасаганда өзүң кыялданып, ичиңде бир фантазияңды чыгарып, ошондой кыздар керек да мага дачы. Анан жөн эле ар кимди үйрөтө берген тоже болбойт да. Этикеткам ал балалык кыялым десем болот. Сиңдим аты Бермет, менин атым Нургыз да. Анан экөөбүз кичекейбиз ошо бир завод ачып, экөөбүз чоң нерсе чыгарсак деген үмүтүбүз бар болчу да. Анан ошону эле хоббим болуп жүргөндөн кийин ушуну жасап, ушул атты жазып коеюн да. Может келечекте ошо кыялыбыз орундап калат деген максатта эле Нурбер деп ошон үчүн жазып койгонбуз да.